Бишкек шаарында Эл үмүтү социал-саясий партиясынын съезди өттү. Кезексиз курултайда партиянын программасы презентацияланып, тизмеси бекитилди. Эл үмүтү партиясы коронавирус пандемиясы учурунда элге кол сунган ыктыярчылар, жаш активисттер, дарыгерлер, укук коргоо кызматкерлери, спортчулар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген талапкерлерден түзүлгөн. Эл күткөн чындыкты бүгүн биз актап беребиз. Партиялаштарым менен биздин максатыбыз жана жолубуз бир. Биздин жол эволюция эмес, биздин жол эволюция деген урааныбыз менен кетип баратабыз. Партиянын курамын мурда кийин саясатка аралашпаган жаңы жүздөр, чет өлкөдөн билим алып келген таза эриктүү, жаңыча ойлонгон креативдүү жаштар түзгөндүктөн эл ишенип, колдоп турат. Бул тууралуу Эл үмүтү социал-саясий партиясынын лидери Аскар Алмаз уулу айтып, төмөндөгүлөргө токтолду. Акчалары көп, адамдар менен кантип силер ушу таймашка баратасыңар деп көбү сурап турат. Мен айткым келет, биз ушул убакка келип, мына азыр болсо социалдык саясий партия Эл үмүтү ушул жерде чогулуп турганыбыз бул тарыхый кадам болуп атат деп эсептеймин. Эл үмүтү партиясынын курултайына легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов дагы катышып, жогорку кеңеш жаштарга муктаж деген билдирүү жасады. Эгерде чын эле биз акылман эл болсок, эгерде биз чын эле акылман улуу мундун кишилери болсок, биз өзүбүздүн арабызга, өзүбүздүн жаныбызга жаштарды эриште жүрүшүбүз керек. Жаңы түзүлө турган парламенттин составында сөзсүз болушуңарды каалайм. Ийгилик болсун. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын кезексиз съездине делегаттар, партиянын тарапташтары, аймактардан келген коноктор жана жаштар канатынын активисттери катышты.